Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Жестаңда якын жеңи жок, айты шаарга теңи жок. Айтылуу Аксудан чыккан жеңи жок атабыздын музейине келип калдык. Анда месе чогуу көрөбүз. Айтылуу жеңи жок атабыз, жеңи жок өтө көкө уулу. 1860 жылы туулуп, 1918 жылы аламдан өткөн. Бул жеңи жок атабыздын музейин карап келген конокторго ачып көрсөтүп, маалыматы жок адамдарга маалымат берип жүргөн атыбыз аты Эрмек, мына ушул айылдын тургуну болот. Анда месе экскурсия башталды. Ошол киши бар демге көтөрүп, баягы ашар түрүндө бир жылда эле кордуруп, ошол жылы жеңи жок атабыздын 100 жылдыгы белгиленген экен да. Ошол жерде баягы комшудан казактар да акындар келип, могу кырда чоң той өткөрүп экен. Анан ошол ачылыштагы сүрөттөрдүн баары ошол ден ачылышында азыр битиге коткоду, ошол ошол учурдан алынган сүрөттөр, учурда ачылышындагы сүрөттөр. Анан ошо айта кетчү нерсе ошо айтып атам, ушул сүрөттөрдүн баардыгы ошо Аксудан чыккан, чыгармачыл, комсу, заттар адамдар. Анан айта кетчү нерсе ушунда жыйналып бар, чыгармаларды топтоп, кеп чыгып шага киши ошо Асанбай Жусуповдун, ушу Кара Суу айлап кеткен. Ушу китеп кылып чыгарган. Ушу китеп кылып чыгарган ушу. Өтө чоң болгон ушу. Чыгармаларды. Анан ошол жакка келгенде ошо жерде колдонгон буюмдар дедиз. Баары эмес. Ушулар айтылат да, ушул жаач аяктар, ушул жаач кезинде айтылат. Эми калгандары ошол доордогу колдонгон. Ошол учурдагы. Ошол учурдагы колдонгон атабыз колдонгон. Узактыда ушул. Булар кече жакында эле ошо баягы кайсы кылымдар катарында 17-18 онган болуш керек. Кече жүзөн казып атканда эле Гумустан чыккан кумурлары бар кече жакында. Жакында. Анан бул жакта деле ошол баягы кеңири ошол баягы отобуздан калган, ушул атына топулган тердиги. Ошол дövrдөгү ушул баягы өзү колдонгон. Атына токулуп, баягы таяктардан ушуну токуп элге кызмат кылган. Анан булардын баарына тааныш болсоң керек, Тааныш. Бир сыйра айтып өтө бериңи. Булар эми ошол баягы сок белек да. Булар бурусунун тиши дейт. Бажера бурусунан обону жыгач болуп, бурусунда келет. Бул менен жери жер ускан. Жер айдагы. Сокот Анан айта кийинки баягы будай арпаны оруп, жеңип алгандан кийин бул менен темир таш деп коет, моло таш деп айтылган. Баягы үстүнөн бастырып, будай менен арпанын үстүнөн бастырып, баягы сыртына жатырыш, ушуну өздөрү сүйлөп сыртынан бастырган. Бул жабылса, бизге керек бул. Анан бул ушул атайын баягы энелерибиз кийген белдемчи. Бул тулуп деп айтылат экен. Баягы илгерки азыркы холодильниктин ордун аткарган экен. Илгери ушунун ашы ичинен тамакты сактап, ушунун ичинен териден. Тамак бузулган экен да. Бул жапсар баягы ушу кооз идишинде кооз үчүн баягы саймонтук болгон буюм. Баары болсо керек. Анан бул алабыкан ушу бозиде туруп, булак аяк каптап коюп, мына идиш аякка жуугандан кийин ушунун ичине салып коет. Салып Жакшы, рахмат жок. Менен жеңи жок, ошол экөө замандаш акындар болгон, ошо экөө бири-бирине достошуп, катташып турган акындар болгон, ошол вакыттагы замандаш акындар экөөсү. Буну ким жасаган? Буну ким жасаган? Бул айкелдин баягы Пачаталык, Жолчиев Дүйшөн деген скульптор болгон, Пачаталык. Ушул кишинин колон кеги, тиги белгилеме толгон ай, толгон жеңи жок, ошол кишиге таандык. Жакшы. Мына ушундай туугандар, мына ушул жүгөндөр, ногу аттын тердиги мен колум менен кармап көрүп атырмын. Жеңи жок атабыз өзү колдонгон буюмдар экен. Жуксун кылып коелу.
Муну ушундай тылгандар. Жеңи жок атабыздын музейи мына ушундай абалда. Бул жакта келген конокторго, кызыккан конокторго Ирмек экебиз көрсөтүп, маалыматы жокторго маалымат берип, бул жагында да бир бөлүм бар экен. Сүрөттөр көрүүчүлөрүбүздүн арасында кызыккандар болсо көрсөңүздөр болот. Бул жак бөлмөс окшойт. Бул жакта калпак, келечек. Бул тондор. Булар эми андан кийинки эле Кийинки окшойт, а? Бери жак эле. Булар дагы ушу барып кайсы бир жылдары булар дагы тарых болуп калат да. Азыр деле кичине колдонгондор бар. Бул жак ошо эң жашоо коюңуз болуп ошо кийимдер. Сизге рахмат анда Ирмек эке. Бизге Жеңи жок атабыздын музейин көрсөтүп, сизге да ишиңизге ийгилик, келген конокторду ушинтип маалымат берип, Жеңи жок атабыздын тарыхын улай бериңиз.